Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 93 беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын сот системасы жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат. Жогорку соттун курамында Конституциялык палата иштейт. Баарыбызга белгилүү болгондой, сот тутуму судьялардан гана эмес, бүтүндөй бир аппараттан турат. Бүгүнкү сөз сот адилеттигин ишке ашырууда алмаштырылгыс орунду ээлеген сот отурумунун катчысы тууралуу болмокчу. Республика боюнча 392 сот отурумунун катчысы жана 107 улук катчы иш алып барат. Алар процесстик мыйзамдарга көрсөтүлгөн маанилүү фигура, сот отурумунун түздөн-түз катышуучусу болуп эсептелет. Сот отурумунун катчысы бул мамлекеттик кызматчы болуп эсептелинет. Анын эң башкы милдети бул сот отурумунун протоколун жүргүзүү. Сот отурумунун катчысынын жумушу абдан чоң жана маанилүү. Сот отурумунун катчысы бул соттун курамына кирет. Соттук териштирүүлөргө катышып жаткан катчылардын ролу өзгөчө чоң жана өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Себеби ошол соттук териштирүүнүн жазылган, чыгарылган соттук актысы ошол катчынын тараптардын айтып жаткан, келтирилген жагдайлардын бардыгын камтыганын негизинде сот актысынын чыгарылышы өзгөчө маанилүү болуп калат. Ал эми Кыргыз Россия Славян университетинин кафедра башчысы Талайбек Шамурзаевдин айтымында сот адилеттигин жүргүзүүдө анын орду өзгөчө мааниге ээ. Работа секретаря судебного заседания, на мой взгляд... Сот отурумунун катчысынын жумушу оор жана көп функционалдуу. Бир караганда катчы протоколдоо менен гана алектенет деп ойлошот. Чындыгында соттук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы жазык процесстик кодексинин жана башка мыйзамдардын күчүнө кириши менен сот отурумунун катчысынын макамы өзгөрүп, милдеттери бир топ кеңейди. Процессуальный статус и полномочия секретаря судебного заседания. Сот тутуму инстанциялардан тургандыктан сот отурумунун катчыларынын курамдык саны инстанциялар жогорулаган сайын азая берет. Мисалга алсак, биринчи инстанциядагы соттордо ар бир судьяга бирден сот отурумунун катчысы туура келсе, апелляциялык жана кассациялык инстанциядагы соттордо бир коллегияга бирден гана катчы каралган. Ушундай курамдык санына гана айырмаланган болбосо, конституциялык көзөмөлдү жүргүзгөн эң жогорку орган болуп саналган Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасынын сот отурумдарынын катчыларынын аткарган милдеттери жалпы юрисдикциядагы соттордун катчылары менен бирдей эле. Конституциялык палатанын сот отурумунун катчылары жалпы юрисдикция сотторундагы сот отурумдарынын катчылары аткарган иштерди окшош эле аткарат. Аларга коюлган талаптар ушу Конституциялык палатанын сот отурум катчыларына дагы тийиштүү. Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясында 14 судья бар. Катчылардын саны 6 штаттык бирдикти түзөт. Катчылар иштин көптүгүнөн айрым учурларда эс алуу күндөрү да жумушка чыгууга туура келет. Анткени мыйзам боюнча протоколдорду 3 күндөн, ал эми татаал иштер боюнча 5 күндө кечиктирбестен түзүп жана төрагалык кылуучуга кол койдурууга тийиш. Жарандык иш боюнча Жоробекова, Зейдинов жакка келип калсыздар. Соттордо жалпы эле карапайым элдин ортосундагы жеке үй бүлөлүк кызматтык келишимдик мамилелерден келип чыккан талаш тартыштар каралат. Тилекке каршы кээде атасы менен баласы же бир туугандар жогорку сотко чейин соттошуп келишкен учурлар бар. Соттошуп аткан учурда эки тарап көп жылдан бери соттошуп келаткан тараптар тынышуу келишимине келип, ошол сот учурунда бири-бири менен элдешип, урушпай талашып жаткан нерселерин унутуп, судьяларга ыраазычылыгын айтып кетет. Ошондой учурларда өзүң дагы мындай кичине ичиңен сүйүнүп, жылуу сезим пайда болуп калат. Анткени биз эч кимдин талаш тартышын каалабайбыз. Протокол жазуу бул жоопкерчиликтүү жана татаал иштин бир эле бөлүгү. Мындан тышкары сот отурумунун катчыларына сот процесстеринин үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү боюнча чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Ал эми тергөө судьясынын сот отурумунун катчысынын 8:30-дан башталган жумуш күнү кээде түнкү саат 2-3кө чейин уланат. Бир күндө эң эле аз дегени бул 25-30 материал түшөт. Орто 50-60 материал түшөт. Материалдын көптүгүнөн байланыштуу биз түнкү 1, 2, 3, 4кө чейин иштеген күндөрүбүз бар. Ушундай иш жүктөмдүн көптүгүнөн жумуштун оордуна карабай катчылар өз милдеттерине жоопкерчиликтүү карап, аларды так туура аткарууга, келген тараптарга сылык мамиледе болууга аракет кылышат. Ыраазымын, алардын ушундай деңгээлде
ушундай эмеде учурда жүргүзүп жаткан иши канааттандыралык. Өлкөбүздө жүрүп жаткан санариптештирүү иштеринин алкагында сот отурумдарында аудио жана видео жазуу жабдыктары орнотулган. Бул бир гана ачыктыкты жана айкындуулукту камсыз кылбастан катчылардын дагы жумушун жеңилдетти. Ошондой эле тараптардын протоколдорго көрсөтмөлөрү, түшүндүрмөлөр жана башка негизги процесстик аракеттер толук түшпөй калды деген сын пикирлерди жокко чыгарды. Аудио жана видео фиксациянын жүргүзүлүшү сот отурумунун катчысына гана жеңилдетүүчү жагдай болгон жок. Мындан сырткары тараптарга дагы жарандарга да ыңгайлуу болуп атат. Себеби алар протоколго өзүнүн сын пикирин келтирбестен аудио жана видеонун көчүрмөсүн алганга мүмкүнчүлүгү бар. Туруп каласыздар ордуңуздардан. Сот отурумунун катчысы кызматынын турмуштук да, кесиптик да тажрыйбасы аябай чоң. Андыктан мыкты юрист болом дегендер өзүнүн карьерасын сот отурумунун катчысынан баштоосу келечек үчүн чоң кадам. Бул кызмат судьянын татаал жана жоопкерчиликтүү жолунун башаты. Для будущих судей, которые должны иметь... Келечекте юрист, жактоочу болом дегендер коркпой эле сот отурумун катчысы болуп иштегени барса болот. Ал жактан сот процессинин жүрүшүн өз көзү менен көрүп, тажрыйба топтоого жакшы мүмкүнчүлүк бар. И набирать опыт для будущей работы. Ар бир мамлекеттик кызматкерге тийиштүү болгон талаптар сот отурумдарынын катчыларына дагы тийиштүү. Сотко келген адамды эң биринчиден катчы тосуп алгандыктан алардын тараптарга болгон сый урматы, кичи пейилдиги чоң мааниге ээ. Сылык болуш керек ар бир адам менен, анткени ушул сотко адамдар деле өздөрүнүн бир өзүнчө бир ички бир проблемалар менен же бирдемелер менен кайрылышат сотко. Ошон үчүн биз дагы анын үстүнө ордук кылбай, кичине жакшы мамиле кылып, учурашып. Ал эми катчылар сот отурумунун протоколуна билип туруп туура эмес же чындыкка дал келбеген маалыматтарды киргизгендиги үчүн мыйзам алдында жоопту. Бул талап катчылардын ишинин өтө жоопкерчиликтүү экендигинен кабар берет. Жогорку сотко караштуу сот департаментинин статс катчысы Сталбек Калмаковдун айтымында, сот отурумунун катчысы болуп жумушка орношуу үчүн жогорку юридикалык билим гана талап кылынат. Бул мамлекеттик кызмат болгон соң, биздин мамлекеттик кадр кызматы тарабынан квалификациялык талаптар бекитилген. Ошол сот отурумдук катчысынын болуп иштеш үчүн эң негизги талабы бул юридикалык билими болуш керек. Ал эми кенже кызмат орду болгон соң бул жерге стаж деген маселеси кереги жок. Ошон үчүн эгерде юридикалык билими бар болсо, жергиликтүү соттун төрагасынын сунушу болсо, сот департаменти тарабынан тийиштүү буйруктар чыгат. Жалпылап алганда протоколдон тышкары тараптарды сот отурумуна чакыруу, билдирүүлөрдү туура толтуруу жана жиберүү, ошондой эле иштерди тизмектөө, тигүү жана башка милдеттерди аткарган сот отурумунун катчысы бул эң биринчиден процесстик мыйзамдарда көрсөтүлгөн сот отурумунун түздөн-түз катышуучусу, сот отурумунун үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоочу бирден бир негизги мамлекеттик кызматкер болуп саналат.